15 күндө 9 килограмм арыктагам. 85 килограмм болчум, азыр 76. Дагы аябай сонун болуп калдым. Баарыбыз тең ушундай кыйналган жандардан жөн эле келген жокпуз бул жерге. Көзүнөн жашы тегеренгенче ыраазычылыгын айткысы келип атат. Адам учур жакка келип баштаганда бүт бар оңолуп баштайт. Бүт бар оңолуп баштайт. Өзүм жеңил сезип жүрөм. Ушул агай мага мени жолуктурган Аллах таала чексиз мактоолор болсун, шүгүрлөр болсун. Рахмат агай, сизге ыраазымын. Учурчактын ичинде жарык бар, улуу күч бар, тазалык бар, байлык бар, бүт баардык нерсе бар, жөнөкөйлүк бар. Кээ бирөөлөр материалдык жашоо менен жүрсө, кээ бирөөлөр ошол материалдык жашоодон дагы адам бактылуулукту таппай, адамдын чыныгы бактылуулугу могу адамдын жүрөгүндө экенин билип, ошол нерсени издеген адамдар бар да. Ошол нерсени издеп, Кудай буйрса агайдын сабагына катышаткандар баарыбыз бактылуубуз деп ойлойм. Өзү да тамак ичип атты. Тамагыңыз таттуу болсун десем, ишиңиз канча деди. Сел. Материал дүйнөгө жетпей жүрүп, ичине байып калган деле, байып калган адамга зона комфорта деген түшүнүк бар. Анткени мен чыныгы бактылуулуктун мындай даамын сезип баштадым. Бул чындыгында ушундай болду да. 15 жыл баспай жүрдүм дейт. Азыр агайдан сабак алып медитация жасагандан бери 1 айдын ичинде болуп көрбөгөндөй өзгөрүү болгон. Мынакей менин кызым 900 грамм төрөлгөн. Кудай буйрса көзү карайып келатат. Ушунча ыраазычылык билдирем, себеби изденеткенбиз да, азыр өзү басат. Ишенимдер тазалыгыңарды кармап эле эго калдырбаш керек. Эго калдырдың уже бүттү. Сен кайра түшүп кала бересиң. Кудай таала бизди себепчи кылып өмүрбекти жолуктуруп койгонуна Кудай таалага чоң ыраазычылык. Сөз менен жеткире алгыс бир ыраазычылыкта. Мен жакшы да адам, жаман да адам болгум келбейт. Анан мен сүйүнгөнүм ошо кызымдын өзгөргөнү болду. Мен бирөөгө ушу жагайын деген түшүнүк жок менде. Бая баш оорудан кутулдум, жакшы. Дары да ичпейм бүгүнкү күндө. Менин физикалык денемде дагы, сырткы жан дүйнөмдө дагы ушунчалык өзгөрүүлөр өтө көп. Аны сөз менен айтып жеткизүү мүмкүн эмес. Ошол күндөн баштап мен эчтеке менен ичтим. Тынчтык. Кыргыздын маңдайына жаралган баласың. Сен жөн бала эмессиң балам. Мына мынунча элдин баардыгы сага ыраазычылыгын айтып атат. Ошон үчүн чындык жакпайт адамгачы. Чындык ачуу болот. Чындык адам чачып таштайт. Ошон үчүн чындык жакпайт да. Ошон үчүн бирөөнө учурашпай койдумго. Уже мага учурашпай койду деп ушунан эгосы талкаланат ичинде. Адамды арыктатып коюш деле, бүт тырыштарын кетирип деле коюш ал оңой эле нерсе. Оңой эле нерсе. Просто адам болуш кыйын нерсе да. Мен ошо көптөн бери ошол сахарым нормага түшүп калды. Азыр дары деле ичпей калдым да. Ыймандуу болуш керек. Катының сыйла, балаң сыйла, апаң сыйла деп айткан жокмун вообще. Түшүнүңүздөрбү? Анткени бул нерсенин баары жалган. Ошол анан белим ооруганы кадимкидей басылып, кыржам, айыгып кадимкидей. Өмүрбек агайдын сөзү менен мен жашоомдо үй бүлөмдү да оңдоп атам да, бир мамлекет оңолуп атат да, сонун болду. Мени түшүнбөйт эч ким дейт да. Айланып кетеңдер. Мени түшүнбөйт десеңер бакытсыз болосуңар. Давайте сиз бирөөнү түшүнүңүз эле. Доктор Өмүрбек эмне үчүн? Ал бардыгын түшүнөт да. Ал келип алып мени түшүнбөйт дебейт да. Качан адам эгосу жок действия кылганда ошол жерде өнүгүү кетет. Бул баягы материальный дүйнө бул мындай эле болуп калды азыр. Ички жан дүйнөбүзгө керектүү азык азайып эле баратат да. Анан ошол азыктарды берген адамдар дагы көп болсо, коом тез эле өнүгөт. Эгоңор көтөрүлдү, бирөөнө мактан, өзүнчө эле кыйын болуп баратканда сразу шалпаясың. Адамга акыл айткан бес күн.
биринчи туруп туруп токтогул кеске жанталашпагыла. Күйүп кетесиңер. 4 жыл, 5 жылдан бери жанагы айызы келбей алган адамдар канчасы келип атат мисалы, аялдар. Дары менен, гормон менен жашап калгандар ордуна келип атат. Ушундай курсаңар ачат, анан өтүп кетет. Өтүп кетет, түшүнүңүзбү? Ошон үчүн мен көп айтам. Ар бир ийгиликтин алдында тайгак нерсе бар. Алган сыйлыгыңыз акыркы эмес болсун. Мындан ары дагы чоң ийгиликтерди багынтып, элдин батасы сизге эң негизги сыйлык болсун. Ошон үчүн адамдагы арамдык адамдын ичине жармаша болот мына. Ал көрүнбөйт. Ошол адамдын ичиндеги арамдык адамга келип аткан ырыскыны, кутту, байлыкты, баардык нерсени жеп турат.